Саламатсыздарбы, Назар ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто тележурналист алып баруучу Сонбүбү Кадыр. Саламатсызбы? Арыбаңыздар, урматтуу Назар ТВнын көрөрмандары. Сонбүбү эже, сиз бүгүн биздин студияга келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Алгачкы талкууну биз учурдагы кыргыздын улуттук идеологиясынын жоголуп баратышынын себебинен кыргыз эли биримдикке келе албай жатабы деген суроо. Сиз кандай деп ойлойсуз? Бул суроонун үстүндө ойлонгондо азыркы эле мезгилден баштап караган болбойт. Муну баягы биздин 30 жылдык эгемендүүлүгүбүздүн түбү, ушунун тамыры каякта? Каяктан келип чыкты бул башаламандык? Кандай акыбалда ушул деңгээлге жетип калдык? Муну ошого ой жүгүртсө болот да. Биз эгемендикти алдык. Мурдатан берки келе жаткан бизди темирдей кармаган идеология ыдырады. Ар ким өзү менен өзү болуп калды. Ар бир улут, ар бир мамлекет өзүнчө түтүн булата баштады. 15 республика. Мына түтүн булаткандын бир белгиси ар ким, ар улут өзүнүн улуттук деңгээлинде иш алып барышы керек деген түшүнүк да бул. Биз кыргыз болуп өзүбүзчө жашай баштагандан кийин кыргыз болуп жашашыбыз керек эле. Бирок биз ошол кезде кыргыз болуп жашашыбыз керек. Бизге кыргыздын өзүнө баягы ата бабабыздан бери келе жаткан эңсеген биздин канча ата бабаларыбыз ушул эгемендүү болсо экен, өзүбүзчө эркин болсо экен деп эңсеген күндөрү болгон да. Биз ошол күн колубузга келип тийип калып атпайбы өзүнүн өзү? Бул кандай жакшы бакыт. Мына ушул мисалы үчүн мына алыс кетпей айтып коелу, мына бул 17-жылдарда Октябрь революциясы ишке ашып атканда дагы улут катары кармап калалы деген адамдардын баарын жоготкон. Ал эми ошол нерсенин баардыгы өзүнөн өзү биздин колубузга келип калып аткан мезгилде улуттук деңгээлде ой жүгүрткөн лидерлерибиз болуш керек эле. Бирок биз эмнеге акылыбыз жетпей калды? Баягы ошол кезге чейинки келе жаткан дүйнөлүк баягы билим бериш системасы, дүйнөлүк ушул кезге чейинки түшүнүктөрдүн баары чирип, эскирип, аягына жетип келе жатканына акылыбыз жетпей, анан баягы билим алган, бул акылдуу, бул илимпоз, мына ушул ишти алып кетет деген ой менен биз Аскар Акаевди алып келип койдук. Анткени бардыгына акылы жетет дедик, билим алган дедик. Демек дүйнөлүк системанын билими, деңгээлде алган билим, анан өзүнчө бир чоң акыл жүгүрткөн адамдын билими улуттук деңгээлге келгенде жарабай калып атпайбы? Ал эми ошол жерден эмнени байкоого болот? Биз өзүбүздүн улуттук деңгээлде ой жүгүрткөн, улуттук менталитетти кармаган билим берүү системасы менен чогуу улуттун идеологиясын калыбына келтириш керек эле. Ким ошону, кайсы чиновник же болбосо кайсы ошону улуттук идеологияны элдин деңгээлине купулуна толтуруп сактап кала албаган себеби ошол улуттук деңгээлде ой жүгүрткөн лидер болбой калды бир дагы. Азыр бир дагы ушул кезге чейин улуттук деңгээлде улуттун каны айланып турган, улуттун нарк насилин түшүнгөн, Манасты башынан аяга чейин окуп чыккан, кыргыздын оозеки чыгармалары менен каныккан бир дагы улуттук лидер жок экен. Эмне дегенде Советтер Союзунун убагында орусча билим алыш керек деп бизге жалаң башка жакты метод менен башка бир улуттун канга сиңбеген немелерин окутуп келген. Мына ошол нерсе менен мен билем, мен башкаруу системасын билем, мен укмуш бардыгын ордуна коем деп башка жактан көчүрүп келип алган план программанын бардыгы элдин канына сиңбей, эл аны кабыл албай туруп алып атпайбы? Элге деген качан гана өзүнүн жан дүйнөсүнө жакын нерсени бергенде, мынакей, ушул нерсени биз каалап атканбыз деп ойломок. Андай нерсеге ушул кезге чейин жетпей, улуттук деңгээлде ой жүгүрткөн бир дагы лидер болбогондуктан ушул деңгээлге келип жеттик. Ал мына ошол ага ким күнөөлүү? Ошого башындагы жанагы Аскар Акаевди тандаган адамдар, ошол кездеги парламент, жок, мындай болушун керек деп акыл бир айткан, андай эмес, мындай болуш. Эми болуптур, бир адам ошого акылы жетпей атыптыр дейли. Ал кезде деле парламент бар болчу да. Парламенттин ичинде акын жазуучулар бар болчу ал кезде. Азыр эми акын жазуучулар эмес, баягы көчөдө жанагы
базарда избар чогултуп, ар кайсы жерден акча чогултуп жүргөн балдар, андан сырткары разборщиктер, спортсмендер келип калып атпайбы? Азыркы парламент башка. Ал кездеги парламентте акын жазуучулар бар болчу. Ошолор жок, биз улуттук деңгээлде ой жүгүртүшүбүз керек, Аскар Акаевич. Сиз деген буну туура эмес кылып атасыз, муну деген мынандай кылалы деген бир адам болдубу, болбодубу, же ал сөздү кабыл айтса дагы кабыл албадыбы билбейм. Биз ошо башынан туура эмес жолго түшкөнбүз. Башынан анан кийин ошол жерден баштап жүрүп олтуруп улуттук бир дагы эч нерсе жок болгондон кийин баягы кызматка келе турган, элди башкара тургандардын баардыгы батыштан билим алып келген. Батыштын конституциясын, баш мыйзамын көчүрүп алып, ошол менен башкарабыз деп ушул кезге чейин азыркы баш мыйзамыбыз дагы орусча жазылып, башка жактан көчүрүлүп, анан кыргызчага которулган. Ошондон кийин анан кийин мындай болуп атат да, элдин канына эч нерсе сиңбей атат. Эл аны кабыл албай атат. А болбой эле бирок биз ошол батыштын башка бир элдин түшүнүгү менен ошентип башкарабыз деп алар эстери болуп атат. Эл ага баш бербей атат. Ошентип азыр бир дагы бир жакшы бир ишти алга жүргүзүп кете турган кадр калган жок. Кадр жагынан ушунчалык аксадык. Ошондо сиздин оюңузча улуттук идеология өсүп атабы же? Улуттук идеология баягы 92 эгемендикти алган күндөн баштап токтоп калды. Өсмөк түгүл ошол бойдон эле турат. Балким улуттук идеология деген эмне болуш керек эле? Бизде деген мисалы үчүн баягы Советтер Союзунун убагында жамандыр, жакшыдыр, моундай темада жазгыла. Бул тема менен неме кыла деп акын жазуучуларды өзүнчө бир багытка алып барып, анан ошолордун жазган чыгармаларын окуучуларга окутуп, окуучуларды пионер комсомол кылып, ошол бири-бирине түзөнө турган кылып, ушинтип бул идеология эле да. Ал эми азыр деген кайсы теманы жазышты акын жазуучулар да билбейт. Жазса ар кимиз ар кайсы жазып атат, бул дагы жакшы нерсе, бирок жазганы менен биздин эң жаман жери биздин акын жазуучулардын чыгармаларынын баардыгы пессимисттик идеяда. Ушунчалык көңүлү чөккөн, бири-бирин өлтүргөн чыгармалардын баардыгы, тартылган кинолордун баардыгы биздин боткобузду гана көрсөткөн, биздин жакшы жагыбызды пропагандалай албаган бир идеология пайда болуп, элдин, мисалы үчүн, көчөгө чыкса деле баягы турмуш, араба түртөсүң, акчаң жок, кредит бир жагынан кредит кысып турат, жүрөгүң кысылып келсең, телевизордон деле бир жакшы нерсе көрсөтпөйт, китеп окуйын десең, китепте да жакшы нерсе жок. Жалаң элди ушунчалык пессимисттик идеяга алып келип, чөктүрүп, депрессия кылып, жанагындай акылынан айныган, аялын турган жерден сабап жиберген, өзүн өзү өлтүргөндүн баардыгы ушул идеологиянын жоктугунан болуп атат. Деги эле биздин ата бабаларыбыз мыйзамсыз жашап келишкен дагы, мыйзамсыз көп жерлерде кыргыз элине биздин укум тукумга калтырды да. Мисалы үчүн жөнөкөй жалпак тил менен алалы, кызга 40 үйдөн тыюу, эркектин алдын кыя өтпө, ушундай басып өтпө дегендей. Жоксо ушул кыргыздар ушул эски макалалар менен эле өнсүп өнгөн да. Ошол мыйзамга түшүнбөй аткандыр балким, ошол кыргызча жаңыча жашоого. Ошону айтып атпаймынбы? Ошол мыйзамды деген башка жактан алып келбей эле, кыргыздын каада салт, нарк населин ордуна коюп койгондо, анан улууну сыйлайт, кыргыз деген улууну сыйлайт, эркек деген аялды сыйлайт, эркек деген аял деген эркегин сыйлайт, эркек деген үйдүн ээси, эркектин бир отура турган жери бар бир үйдө. Үйдө ошол, мисалы үчүн, биздин бала кезибизде апабыз ой, атаңын ордуна отурба, атаңын кийимин аттаба, атаңын кийимин жогору кой, атаңын кийимин атаңын көзүнчө күлбө, атаңын көзүнчө мүнтпе деп бизди, демек, ата деген ыйык нерсе экенин, ата деген эркек деген улуу нерсе экенин айтып турчу да. Азыр эми ошентип айта турган эне да жок. Эмне дегенде, баягы миграция болуп кетпедиби? Элдин курсагы ач болсо, баланы тарбиялаган эч ким жок калды. Балдарын таштап, ал кандай адамдын колунда калып атат, кандай тарбияланып атат, иши жок. Баардыгы оокат, тиричилик кылуу менен чет мамлекеттерге кетти. Алардын кеткенин күнөөлөштүрүүнүн да кереги жок. Анткени алар аргасынан кетип атат. Бирок балдарыбыз мына 30 жылдын ичинде бир муун мээримсиз чоңойду.
мээрим көргөн жок. Алар мээрим азыр эми биз аларга мээрим бербегенден кийин алардан биз мээримди талап кыла албайбыз. Мына ушундай мээримсиз муундун колунда калдык. Ошол кыргыздын менталитетин, сен айткан жанагы жазылбаган мыйзамды калыбына келтириш керек болчу. Жазылбаган мыйзам менен эле биз кыргыздын каада салты менен жашайбыз, туугандар. Биз деген мына ар бир айылда аксакалдар соту болот, ошолор башкарат, ошол аталардын сөзүн уккула, энелердин сөзүн кыздар уккула, энелер барып ошол кызга 40 үйдөн тыюу дегенде башка бир үй бүлөнүн да кызын тартипке чакырган. Азыр көчөдө бара жатып, ай кызым, ушул кант болсун десең, сенин ишиң эмне, сен кимсиң дейт. Ой, бул кыргыздын энеси экен, бул дагы менин энеме окшош эне, бул туура айтып атат деп кабыл алып калбайт. Анткени ошол тарбия көргөн эмес да, айткан эмес эч ким. Анан башка бир айста чочуп кетет да. А биздин кыргыздын менталитетинде башкача, сен айткандай ошо жазылбаган мыйзамдар менен жашашыбыз керек эле. Андай нерсеге келе албай, дагы деле эсоп, дагы деле баш мыйзамды, эң жаман жери баш мыйзамды таңуулап атат да, ушул менен жашагыла. Ал эми мына 10-жылы кабыл алынган баш мыйзам таптакыр колго алгыс ката жерлери толтура. Аны айтсаң айтат, аны айтсаң омуроолоп кыйкырып бир жолу, ай ушул баш мыйзам болбой калды десе, муну ким окуп атат? Муну башына чейин окуп чыккан адам барбы өзү деги? Эч ким окуган жери жок баш мыйзамды. Эмнеге мага кыйкырып атасыңар деп баш мыйзам жазган адам ушинтип айткан. Мен таң калгам. Демек эч ким окубаган, эч ким түшүнбөйт дейт. Эч ким окубаса, эч ким түшүнбөсө, ооба. Ал мыйзамдын эмне кереги бар? Эч ким түшүнбөгөн, эч ким окубаган баш мыйзамдын бизге эмне кереги бар? Аны жөнүнө жазып коет экен да. Андай болбош керек. Ошол баш мыйзам менен биз күнү түнү эрте менен ошол менен ойгонуп, кечинде ошо менен жашашыбыз керек. Деги эле сиз азыр миграцияга токтолуп кеттиңиз да. Ошол эле миграция Тажикстанда, Өзбекстанда, Казакстанда деле бар да. Казакстанда эки мамлекетке караганда азыраак болушу ыктымал. Алардын телекомпаниялардын көз жүгүртө турган болсок, алардын телекомпаниясында күнүгө мисалы үчүн аталар сөзү акылдын көзү, ошол эле Казакстандан Хабар телекомпаниясы өздөрүнүн улуттук идеологиясын колдогон, өзүнүн элине түшүндүрмө берген, ошол эле Өзбекстан жомокторду азыркыга чейин ошол өсүп келе жаткан жаш өспүрүмдөргө тартуулап турат да. А Кыргызстанда ким тоскоол болуп атат? Ошол көрсөтүүлөргө ким тоскоол болуп жатат? Кыргызстанда тоскоол болгон бул өзүмчүлдүк. Көрө албастык. Ошону кылса болобу? Ошону кылса албетте. Тележурналист катары айтып койсоңуз. Ошону албетте кылса болот. Мунун деген кылалы десең эле, баягы бул кылса, мунун аркасынан эле ээрчип кетсе, мен көчөдө калам деп ою, максаты жок, идеясы жок журналисттердин баары ошондой жердин баарын басып алган. А сен барсаң кызганат. Бул келсе менин ордумду алып алат, кокуй. Мунун акылы меникине караганда көбүрөөк иштеп кетсе, эл мунун аркасынан ээрчип кетсе, мен көчөдө калбайын. Анан кийин бул деген баягы күнүмдүк көрө оокаттын айынан чоң нерседен калып атабыз да. А ошол жерге чындыгында аталар сөзү акылдын көзү деген сыяктуу эрте менен балдарга бир жакшы нерсени айткан, түштө айткан, кечинде жатарда айткан, бир жакшылыкка чакырган, элди бир жакшы үмүт байлаган, бир жакшы бир канат байлаган сөздөр менен элге дем күч берип турган передачалар болсо гана. Андайды жасайын десең, андай эмес, мындай, анан кийин баардыгын будалакташтырып, башын айландырып, мен жасап элатам, анан кийин десең документке тигин, анан тигинибиз бар, мунубуз бар дейт. Баары недоработанный, аягына чыкпаган долбоорлор. Аягына жарык кетип, ай, биз ушуну кабыл алдык, ушуну көргөн аттык эле деп, эл отуруп кала турган программа жок. Анан ошол жерден дагы өзүмчүлдүктүн, көрө албастыктын бир шайтаны баш багып туруп атпайбы? Анан кандай болот бизде? Алардын мисалы үчүн ушу сен айткан өлкөлөрдө, башка чет мамлекеттерде, жана биздин кошуна эле немелерде. Алар только ошол элинин көтөрүштү ойлойт да. Эли үчүн иштейт да. Эли үчүн иштеген адамдар болсо, анан кийин эл көтөрүлөт. Анан баягы барып алып өзүнүн күнүмдүк баягы бүтпөй аткан тамын бүтүрүп алайын. Жөө баспай мен бир кичине машина алып алайын деген бир көрө оокаттын кызыкчылыгы менен барган адам, анан кийин ошол кокуй ошолумду алганга чейин бирөө келип ордумду алып албасын деген гана баягы ит аягын тамакты куюп койсо ырылдап эч кимди жолотпогондой болуп отурушпайбы булар? Сонун бечи айтсаңыз,
ошол эле улуттук идеологиянын жоголуп баратышы кыргыз мамлекетине, кыргыз элине өз запкысын тийгизбейби? Запкысын тийгизгенде да өтө катуу тийгизет. Анткени кыргыздын мисалы үчүн жан дүйнөсү жоголуп кеткен жери жок. Ал кыргыз барда өмүр бою канында жашап келе берет. Бир мисалы үчүн элдин бир жарымы ошол нерсе болсо экен деп ниет кылып, тилек кылып келе жаткандар бар. Ал эми кыргыздын менталитети деген эмне? Аны түшүнбөй кыргызды тебелеп тепсеп, кыргызды бир жок болуп кетсе экен деген бир күчтөр дагы бар. Ошолорго жардам берген кыргыздар дагы бар. Анан кийин эң жаман жери мына бул бийликтегилер эмне кыйналып атат? Бийликтегилердин эң жаман жери мисалы үчүн өзү башкарып аткан элдин менталитетин түшүнбөйт. Өзү башкарып аткан элдин менталитетин түшүнсө, өзү башкарып аткан элдин кулк мүнөзүн түшүнсө, алардын эмне менен жашайт, эмне менен тамактанат, эмне менен эс алат, эмнени ойлоп атат, ошонун баарын билбесе, башкара албайт, кыйнала берет. Азыркы мурдагы кеткен бийлик, азыркы бийлик, келе турган бийлик деле кыргыздын менталитетин түшүнбөйүнчө, кыргызды эч качан башкара албайт. Муну бөркүндөй билиш керек. Кыргыз азыр ким? Кыргыз деген азыр жоголуп бара жаткан бир аргасыз, мисалы үчүн кыргыз мамлекети менен эмнеге салыштырат элем? Баягы инсульт болуп жатып калган, төшөктө жатып калган оорукчан адам мамлекети. Ал эми мамлекеттин ичиндеги адамдар бир байкуш кароосуз калган, көз каранды, мисалы үчүн барсаң сени шылыңдайт, эч жерде сөзүң өтпөйт, анткени сенин аркаңдан карап тура турган күчтүү мамлекетиң жок. Сен барган жерде корсуң, аялы кор, баласы кор, кыргыз болсоң сен гана, сени ким чакырды, сен эмнеге бул жерге келдиң, кайсы мамлекетке барсаң, сенин ишиң эмне деп ушинтип турат. Анткени аркаңда күчтүү мамлекетиң жок. Биз азыр ушундайбыз, өксүк элбиз. Биз бирок түбүнөн күчтүү, биз деген бир каганат түзгөн, дүйнөнү дүңгүрөткөн эл болгон экенбиз. А бирок азыр деген арстан эл мышка айланып отурган чагы. Анткени жакшы уулдары чыкпай атат. Мындай да, ар бир Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан эгемендүүлүк алганда ар бир ошол элдин президенти кандайдыр бир ураганды көтөрүп чыккан да. Биздин туңгуч президентибиз Аскар Акаевич жалпыбызга Кыргызстандын эшигин ачып берди. Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз дейт. Ошол эле өзүбүздүн оң жак тарапты эле алып каралы, жакын жери, Өзбекстанда. Ислам Абдыганович Каримов Гүллясын яшнасын Өзбекстан деп Өзбекстан аябай көтөргөн да. Ошол эле учурда ал Өзбекстандын президенти Каримов эртең менен түштө кечинде сөз Кыргызстанга, Өзбекстанга мамлекетти спорт менен маданият өнүктүрөт, дүйнө жүзүнө тааныттырат деп айткан да. Тилекке каршы биздин Кыргызстан мамлекети, кыргыз бийлиги ошол маданият менен спорт тармагын алып кете алыштыбы? Маданият ошолукта өзүнүн нугуна жеттиби десек болобу, жеткен жокпу? Сиз акын катары жалпы кыргыз элине түшүндүрмө берип койсоңуз. Маданият өзүнүн нугуна жетмек түгүл, кедерине кетип, мышыгыйлай турган акыбалда калды. Анткени ойлоп атса керек, баягы бир 5-6 жанагы үнүн студияга барып жаздырып алган, анан кийин ошолор күнүгө телевидениеден раскрутка болуп, анан элдерди залга чогултуп ырдап койсо, ошол менен маданият өсүп атат деп ойлошу мүмкүн элдер. Бирок өскөн жери жок. Ырдын маани маңызы, чыгармалардын маани маңызы кетти. Андан сырткары биздин улуу муундагы маданий кызматкерлер кароосуз калды. Кароосуз калды, аларды жашыруунун кереги жок. Үйү жогу үйү жок, подвалда жашаганы подвалда жашайт. Карылар үйүндө жүрүп өлгөндөр бар. Анан ооруга чалдыгып аткан, жанагы эл чалдыгып аткан оорунун бардыгына маданият кызматкерлеринин баары чалдыгып атат. Бирок ошонун бардыгын акыбалын сурап, улуусун улуудай сыйлап, кичүүсүн кичүүдөй сыйлап, таланттуусун таланттуудай сыйлап, бешенесинен сылаган бир ойлоп койгон адам жок. Азыр барып сурасаң, маданият кызматкерлеринин ичинде канча пенсионер бар, канча оорукчан бар, канчасынын үйү жок десең, эч кимиси жооп бере албайт. Анткени ошонун эсеп чотун алып, буга мындай экен, буга мындай жардам керек экен, муну мындай кылыш керек экен, мунун чыгармасын мындай кылыш керек экен, бул таланттуу, бул жөн эле чыгып алган деген сөздү эч ким айта албайт. Бири-биринен корккон сыяктуу келет. Анан кийин эң жаман жери жана мамлекет сатып берген
мамлекет мисалы үчүн жанагы аянттарга сатып берген, мен азыр билбейм, бирок эменин убагында 20.000 долларбы, 20.000 евробу, же 200.000 евробу, кыскасы ушуга чоң аянтка кое турган аппаратура сатылып алынган. Эми уккамын да, ушу Маданият министрлигине ошондой сатып бериптир депчи. Ана ал мисалы үчүн болуптур, эми баягы Бакиев качса качып кетти, бирок ошол аппаратура туруш керек эле да. Ана мен айттым, ошол Бакиев сатып берген аппаратура каякта десем, азыр бирөө да калбай ары кимиси талап кеткен аны. Эмнеге талап кетиш керек? Ал Маданият министрлигинин эсебинен алынса, аны Бакиев көтөрүп кеткен жок. Туруш керек болчу. Эми азыр Маданият министрлигинин атынан алып барып ошол аппаратураны площадка, аянтка коелу десең, аппаратурасы жок. Анан кийин ал балким ошол аппаратураны алып туруп частный фирма кылып алгандыр да, бирөө, мен каяктан билем. Ушуну эме кылган, текшерген адамдар. Анан кийин частный фирмага биз заказ беребиз, ошолор алып келип коет дейт. Ар бир майрамды өткөргөн сайын, ар бир неме сайын, ошол жанагы бюджеттен бөлүнгөн акчанын бардыгы майрамдарга өткөргөн сайын аппаратурага кетти, тиге кетти, буга кетти деген отчет менен гана кетпесе, ал деген ошол маданият кызматкерлерине бир тыйын да пайдасы тийген жери жок. Анан кийин ошол наамдар сатылат деди бир убакта. Эми азыр сатылып атабы, сатылбай атпайбы билбейм. Наамдар сатылганга чейин уятсыз ушунчалык бир маданият кызматкерлерине ушунчалык туура эмес мамиле кылган учурлар болду, азыр деле болуп атат. Мисалы үчүн, эмнеге эки ырдап эле эмгек сиңирген артиси болуш керек дагы, өмүр бою кароосун казык кылып келе жаткан адамдар эмгек сиңирген артисын алмак түгүл, бир жакшы жылуу сөз укпай өтүп кеткендери бар. Азыр деле жүрөт. Мисалы үчүн, мен эл артиси болуш керек деп кээде айтып алам да, эл артиси эмес экен ошол, мисалы үчүнчү. Ушундай адамдар бар. Мисалы үчүн, тиги көп эмелерибиз бар, алардын бардыгынын атын айтканда азыр кээ биркелер айтылбай калышы мүмкүн, капа болот. Көпчүлүгү өзүнүн талантына ылайык наамдарды алган эмес. Муну биз эмнеден билсек болот? Ушу маданият кызматкерлерине көңүл бөлбөгөндүк. Эң эле болбой такыр эң аркадагы министрлик да көңүл бөлбөгөн, эми ушул эптеп мына итке сөгүр ыргыткандай бюджеттен ыргытып, ошону ыргытып койгон акчаны дагы нормальный пайдаланып, маданият кызматкерлеринин кызыкчылыгына кетпей атат да. Маданият тармагын аксап турушуна ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Ушул эле баягы күнөөлүүгө кете элеби? Эми система күнөөлүү болуп калды да. Анткени системада балким ошонун баарын жасайын деп азыр министр деле, мисалы үчүн, көз жетип аткандыр. Азыр бирдемени жасайын десе, айтат го, жогору жактан жасатпайт деп. Балким жогору жактан жасатпаса, демек ушул түзүлгөн жанагы Советтер Союзунан бери келе жаткан чириген системаны мен өзүмчө ойлойм да, оңдош керек экен. Демек аны оңдобосо эч ким кыймылдай албайт турбайбы деген түшүнүктө калып атам да. Мен мурда ойлой берчимин, ошо министр жасабайт, министрдин колунан келбейт, анын акылы жетпейт, ошол жасаш керек болчу депчи. Анан десем, айтышты, жок, анын акылы жетип турса деле тиги жактан жасатпайт, контролдоп турат эмес го. Анан эми контролдоп турса, демек бул системаны бузуп, ошо контролдогон адамдын оозун жаап, эшикке айдап чыгып коюш керек дагы. Өзүбүзчө элге кызмат кыла турган адамдарды коюшубуз керек деген түшүнүккө келесиң. Андан башка эмне кыласың ошол? Келиңиз экинчи жагын алып көрөлү. Дегеле ушул Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери ушул маданият тармагында кандайдыр бир жүрөк жылытарлык көрүнүш болдубу? Жакшы жагын алып көрөлүк. Жүрөк жылытарлык нерсе болду, ана мына деп мактанып жүргөндөр бар. Кандайдыр бир деңгээлде кинолор тартылып атат дейт. Фестивалдарды өткөрүп атабыз, көчмөндөрдү өткөрдүк, ана мына дейт. Бирок мен бир ушул жакшы болду эле деген бир жакшы нерсени, мисалы үчүн көрсөң, убактылуу болот да, ошонун бардыгы. Убактылуу. Ал деген мисалы үчүн системалуу түрдө бир нерсени ойлоп чыксаң, ошол элге мындай улам өсүп, мисалы үчүн бир бакта отургузсаң деле ошол мөмө бериш керек да. Аны отургузуп коет, алып барып, ай деп бардыгыбыз чоп кол чаап отургузабыз, бирок ал ошол отургузган бойдон мөмө бербей калып атпайбы? Ошондой жакшы нерсеси ушундай болуп атат. Алып барабыз, бир нерсени алып барып отургузабыз, коебуз,
баардыгыбыз кызыл лентаны кесебиз, кол чабабыз, ура дейбиз, ушундай болуп туруш керек экен дейбиз. Бирок баргандан кийин ага суу да куюлбайт, ал отолбойт дагы, ошол бойдон калып атат да. Куруп калып атат, Ошентип атат ошо. Сонун бечи кыргыз саясатка бурулбаса, биздин маегибиз бир маектин эмнесине чыкпайт деп коет. Тузу кемдей болуп калат. Тузу кемдей болуп калат. Келиңиз, сонун бечи кыргыздын патриот катары, акын, ырчысы катары сизди жакшы билебиз. Социалдык тармактарда өзүңүздүн пикирлериңизди жазып келесиз. Деги эле кыргыз саясаты оңолуп баратабы же жоголуп баратабы? Кыргыз саясаты айтып атпаймынбы, жана 30-жылдардан бери кыргыз саясаты өзүнүн жүзүн тапкан жок. Ошол башынан баштап келе жатып эле уже жылдан жылга кедерине кетип жүрүп отурат. Мисалы үчүн жаманбы жакшыбы баягы 70-жылдык Советтер Союзунун убагында атайын кадрларды биринен бирине тепкичке даярдап жүрүп отурат эле. Ошол нерсе жоголду. Эми азыр ким менен кимдин жакшы чай ичишип, жакшы кол алышып, жакшы кучакташып койсо эле болду, ошол чоңураак кызматка келип калып атпайбы? Ал деген билими кандай? Анын деген ошол жерге алып кеткенге мүмкүнчүлүгү жетеби? Ал мени уят кылбайбы деп ойлобой эле жанында машина айдап жүргөндөрдү чоң кылып коюп атпайбы? Анан кийин ал өмүрүндө мисалы үчүн айдоочу чоң кызматка келген баягы Советтер Союзунун убагында Таштенбек Акматов жогорку кеңешке депутат болуп келгенде элдин баардыгы чабан депутат болуп келди дешип неме болгон, бирок анда дагы бир жолу менен келген экен, жакшы нерсе болгон экен. Ал эми такыр карап отурсаң бир күлкүлүү нерсе, кадрдан аксай турган учур болуп калды да. Кадр жок эми азыр. Азыр эми мына мисалы үчүн бир адам келдиби, анын командасы жок. Команда деген эмне? Команда деген бир адамдай, бир денедей болуп, мамлекеттик чоң машинаны кыймылдатыш керек эле. Мисалы үчүн эң эле элементарный нерсе, чоң мамлекетти албай эле коелу, бир ишканада директор. Ошол директордун айткан сөзү ылдый жактагы эшик шыпырган адамга чейин жетип, баардыгы бир адамдай болуп кыймылдап иштеп туруш керек эле да. Ал директор өзү менен өзү кабилетте. А бер жактагы орун басарлар өзү менен өзү. Ал эми нар жактагы иш кылган адам өзүнчө начальник. Ага тилиң өтүп, ага айтып көр. Анткени демократия дейт. Ал өзүнүн кызматын өзү аткарбай атат да. Ошон үчүн ар ким өзүнүн кызматын аткарбай, ар ким өзүнө начальник, эч ким. Бул демократия деген жаман нерсе экен да. Демократия келди, элдин аң сезиминин баарын бузду. Талкалады, Келиңиз, Сонбече. Азыр биз башканы албайлы, учурда социалдык тармактарда аябай кызуу талкуу болуп аткан Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун так эле сиз айткандай командасы жок деп жазышууда да. Чын эле ошондойбу? Командасы жок, өзү жалгыз, өзү. Эми мисалы үчүн мындайынан караганда имандуу киши экен, бирөөгө жамандык кылбайт экен. Оюн санасынын баардыгы ушу элге жакшылык кылайын, элге башында деле айткан сөздөрү бар эмес беле? Туугандар, мен деген эгер президенттик мөөнөтүм бүтүп, элдин арасында жакшы аралап басып жүргүм келет, жүзүм жарык. Мен ошого жетким келет деп айткан. Ал эми ошого жетиш үчүн өзү жалгыз эле ошенте бербеш керек экен да. Анын деген ишеничтүү, ошонун саясатын мисалы үчүн ошол Жээнбеков эмнени ойлоп атса, ошону ойлогон оюн даже ошол Жээнбековдун жүзүн көрбөй туруп, эшикте көрбөй туруп, сезген адамдарды жанына коюш керек эле да. Демек моундай иш кылсак болот экен деп. Андай элге бир жакшылык болсун деп атат, баардык айылдарга болсун деп атат, суу чыксын, таза суу чыксын деп атат. Баардыгын айтып атат. Айтып аткан нерсесинин баары желге кетип атат. Аны аткарган адам жок. Сүйлөй берет да деген бир сүйлөй берсин ал. Биз өзүбүздүн билгенибизди кылабыз дегендей бир нерсе байкап атам да менчи. Бул президент катары адам тегерегиндегилерди жакшы кыймылдатып иштете албай калды. Президент мисалы үчүн машинанын мотору болсо, калгандары ошо тегерегинде иштеш керек эле да. Мотор дагы жакшы иштебейт, мотордун тегерегиндегилери да иштебейт, кыскасы азыр токтоп турат. Келиңиз, акындардын жүрөгү сезимге жакын болот да. Ушул учурдан пайдаланып сиз Сооронбай Шариповичке кандай өзүңүздүн пикириңизди же сунушуңузду айтат элеңиз?
коомчулукка айтып койсоңуз. Сооронбай Шариповичке эмне дейт элем? Эми азыр деген эл такыр, урматтуу Сооронбай Шарипович, сизден эл үмүтүн үзүп, ушунчалык кой бул жарабайт экен деген деңгээлге жете элек. Элдин 50% болуп калды. 50% сизди кой бул иштей албайт десе дагы 50% үмүт кылып турат да, пайызычы. Ошол мисалы үчүн сиз азыр өзүңүзгө келип, тегерегиңиздегилердин баардыгын тазалап, агын ак, когун көк кылып туруп, элдик өкмөттү түзүшүңүз керек. Элдик өкмөт деген эмне? Ошол жанагы премьер-министрден баштап, премьер-министрдин командасынын баардыгын колунан келген, элди кризистен алып чыгып кете турган адамдардын план-программаларын карап туруп, ошолорду алып келип коюп, ишиңизди алып кетсеңиз, мөөнөтүңүздүн аягына чейин турасыз. Болбосо аягына чейин тура албай калышыңыз мүмкүн. Муну мен эмес, баардыгы айтып атат. Мен дагы ошолорго кошулам. Мен сизди башынан бери билген адам катары, жүзүңүздү көрүп сүйлөшүп калган адам катары, жакшы жердин кулуну деп үмүттөнүп турган чыгармачыл адам катары ушул сөздү айтат элем. Эгер азыр эсиңизге келип командаңызды жакшы адамдар менен оңдосоңуз, маалыматтан артта калып атасыз. Сиздин эмне иш кылып атканыңыздын маалыматы көчөгө чыкпай атат. Телевизорго көп чыкпай атасыз, эл менен көп байланышпай атасыз. Эл менен күнүгө байланышып эле, күнүгө сүйлөшүп турчу эле мындан сизден мурдагы президент. Такыр телевизордон түшчү эмес. Ошонусу менен элге жакын болгон. Ошон үчүн сиз телевизордон коркпоңуз, экрандан коркпоңуз, эмне кылып атсаңыз, эмне ойлоруңуз болсо чыгып тез айтып туруңуз. Жаныңыздагылар айта берет, чыкпа деп. Анткени себеби сиздин канчалык деңгээлде элге чыкпай, элге унчукпай атканыңызда мына колунан эч нерсе келбей, сүйлөй албайт деп айтып атат. Ошону тастыктатыш үчүн элдин астына көп чыгып, маалыматыңызды көп берип, эмнени ойлонуп атканыңызды айтып, командаңызды оңдоп, өзүңүз ишти колго алып кетиңиз. Сизден суранарым ушул. Рахмат. Сонун бечи, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шариповичке кайрылуусунда сөзүңүздө кадр маселесине токтолуп кеттиңиз. Деги эле кадр маселесинин ташталканын Алмазбек Шаршенович чыгардыбы же Сооронбай Шариповичпи? Алмазбек Шаршенович чыгарды. Анткени себеби ошол 10-жылдарда эле мен кадимкидей өз көзүм менен көргөнүмдү айтайын. Баягы 10-жылга чейин Бакеевдин убагында 200дөн ашык журналистти телевидениеден айдап чыккан КТРден. Анан биз ошолордун бир 50 чактыдай баш кошуп алып, мына эми элдик бийлик келди, биз кайра өзүбүздүн ордубузга барышыбыз керек. Бул жерде эми ким ошо биздин тагдырыбызды чече турган, ким башкарып атат өзү деги деп ар кайсы жерге барып издедик. Анан буну Азимбек Бекназаровдон сурагыла деди. Ага барсам мен билбейм деди. Анан ошентип отуруп акыры бийлик Ак үйдүн немесине келсек, президенттин кабинетине кирип алып, кабыл алып атыптыр Алмаз Шаршенович. Алмаз Шаршенович чечет деди. Биз ошол өзүбүздүн ордубузга барып кайра турушубуз керек. Анткени бизди мыйзамсыз жумуштан айдап чыккан деген сөздү айталы дегенбиз. Десек, ошол жерден айтты. Икрам фамилиясы ким эле? Илимьянов деген жардамчым бар, ошого жолуксун деп айттырыптыр. Икрам Емельянов деген фамилияны, Элмиянов деген фамилияны. Мен ошол жерден 10-жылы жардамчысы катары уккам да. Анан бул эмне экен десе, бул жардамчысы экен деди. Анан карап сүйлөшүп көрсөм, маселе чече турган деле эмес экен. Мен сүйлөшүп атып кыжалат болуп кеттим да, ушулда эмнени чечмегиле дедим. Биз өзүнө киргизгиле, болбосо сүйлөшпөйбүз деп дедим. Өзүнө киргизген жок, ошол менен кетип калдык. Ошол менен биз жумушка деле алынган жокпуз. Анан ошондо мен ошол кишинин жүзүн көрүп туруп эле эч маселе чечпесин көргөм. Анан эми ал ошол жанында машина айдап жүргөндүгү үчүн эле коюп койсо, ушул кантип болсун эми. Ал деген маселе чече турган адамдын көзүндө жалыны болот. Муну деген Сооронбай Шарипович көп айтат да. Мен ошол оозун көп аңдыймын да, Сооронбай Шариповичтинчи мынтип айтат. Чогулуштарда жана жетекчилерди жыйындарында кана көзүңөрдөгү жалын, көзүңөрдөн искра көрбөй атам. Жакшы бир иштей турган адамдын кебетеси жок, кебетиңерде деп туруп эле, эми алмаштырат экенсиң, алмаштырбай калып атпайбы. Ошентип айткандан жараша баарын алмаштырыш керек. Ошо көзүндө иштей турган адамдын көзүндө жалын болот.
көзүндө жалыны жок адам мына ошо Алмаз Шаршенович бүт кадр маселесин талкалап кетти. Эми азыр аны калыбына келтириш, мисалы үчүн журналистикада бир 5 мүнөттүк кадр жасабаган же бир 2 абзац жазбаган журналисттер келип башкарып атпайбы? Бул эмне деген? Мен өзүм журналист катары айтайын. Ошол эми андай эмес мындай дейин десең, сөзүңдүн баштап келе жатканда түшүнөт десең, айтып түбүнө чейин айтсаң да жетпеген адамдар отурат азыр. Ал мисалы үчүн профессионал адам сөздү баштай электе, сиздикин түшүндүм деп чечет да. Андай эмес, бир айтасың, кирип 2 айтасың, 3 айтасың, 4 айтасың, айтсаң дагы түшүнбөгөн адамдар келип отурат. Анан кантип эме кыласың? Ошонун бардыгын Алмаз Шаршенович бузду да. Биздин Назар Ньюс каналынын салтка айланган эркин микрофону сизде. Урматтуу кыргыз эли, биз негизи улуу элбиз, Манас элинин урпагыбыз. Биз ошол Манастын каныбызда айланып турганда эч качан мүңкүрөбөйбүз. Булардын баары убактылуу. Ошон үчүн эми азыр коктук олотко, түндүк түштүккө, батыш чыгышка бөлүнбөй, бардыгыбыз ынтымактуу бололу, бир адамдын баласындай бололу. Эл үчүн иштеген, элди жакшылыкка жеткирем деген уул кыздарыбызды көтөрөлү. Анан кийин дагы деле баягы калпычыларды, мен мынандай кылам, анандай кылам деп алдап жүргөндөрдү жолотпой эле коелу. Менден силерден суранычым, алдыда келе жаткан шайлообуз жакшы өтсүн, тынч өтсүн. Мына бул турган вирустан аман эсен кутулуп кетели. Бардыгы жакшы болсун. Кыргыздын өзүнүн жан дүйнөсү ойгонуп, өзүнүн түшүнүгү менен, каада салты менен, нарк насили менен жашаган күндөргө Кудай жеткирсин. Аман болуңуздар. Мен сиздерге ишенем. Сиздер ар дайым жакшылыкка, жакшы бата менен, жакшы ниет менен жетип келген элбиз. Мен дагы деле жакшылыктан үмүтүмдү үзбөйм. Кыргыз эли өнүксүн, бириксин, ынтымактуу болсун, Ынтымактуу бололу, өнүгөлү, өсөлү. Жакшы нерсени ойлонсок, жакшы нерсе болот да. Ушул жакшы нерсени ойлонолучу, кечке жаман нерселерди ойлоно бербей. Мен ушуга чакырат элем. Биздин Назар Ньюс ТВ каналынын көрсөтүүсүнө келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Силерге да рахмат, бар болгула ишиңер ийгиликтүү болсун. Рахмат. Урматтуу Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү, кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.